Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хат арқылы ошол замандағы аламдағы бадышаларға дават берүүсү. Өткөнкү сабакта айттык эле Ирандын бадышасына кат жазганы. Бүгүнкү сабакта Наджаши дейт, мынакей Эфиопия, Хабаш деп коет. Ошого бадышасы христиан динин тутунган, ишенген киши болчу, аты Наджаши эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалардын биринчи хижратын, иман келтиргендерди Меккеде кысымдуулукка алганда, ошо Эфиопия, ошо Хабашага хижрат кылганга буйруган эле. Анткени ал адилеттүү бадыша болчу. Пайгамбарыбыздын өзүнүн айткан сөзү бар. Ал Эфиопия жеринде бирөөгө да зулумдук кылынбайт. Ошол жака барсаңар, бадышасы адилеттүү, силерге жай пана берер деп ошол жака имандарын сактоо үчүн биринчи сахабалардын хижраты Эфиопияга болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 6 хижриде ата ошол жердеги Худайбия келишиминде согуш токтотулуп, андан кийин пайгамбарыбыз кат аркылуу бадышалардын өзүнө кат жазып исламдын дааватына чакырган. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Амр ибн Умайя радиаллаху анху аркылуу ошо Эфиопиянын бадышасы Наджашиге кат жиберди. Ал жерде Алла Тааланын жалгыздыгы, шериги жоктугу, таухид, рисалат, кыямат, ошо 3 мазмунду өзүнө камтыган кат эле. Пайгамбарчылык, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтканы жана кыямат күнү ушуну кабыл кылгын деп Иса пайгамбар атадан, атасыз жаралган Алла субханаху ва таала ага пайгамбарчылык берген. Ал Кудайдын баласы эмес же Кудай эмес. Алла Тааланын бул бир чоң кереметинен, өкүмү менен жаралган деп бул жагы бар эле. Дүния ахирет ушунда иман кабыл алыңыз, дүйнөдө да ахиретте дагы бактылуу болосуз, саламатта болосуз деп. Наджашиге пайгамбарыбыздын каты жеткенде, катын пайгамбарыбыздын катын көзүнө сүрдү да. Көзүнө сүрүп, ошол жерде окугандан кийин айтты: "Мен күбөлүк беремин. Мына ушу чыныгы пайгамбар биздеги китептерде, Таурат, Забур, Инжилде акыр заман пайгамбары деп айтылган белгилери мына ушу пайгамбар" деди да. Кийин исламды кабыл кылып, аганан кийин жооп жазды. Алла Тааланын пайгамбары, сизге Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, рахматы жана берекеси болсун. Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Мен сиз берген ушул эмеге дааватыңызды кабыл алдым деди. Иса пайгамбар тууралуу жазганыңыз толук туп-туура деди. Чын деди. Мына сиздин абаңыз Жафар бул жака келип, азыр булар жакшы жайгашты деди. Анын колуна мен байат кыламын. Алланын элчисине сөз угам деп. Жана мен өзүмдүн Ира деген балам бар. Буну сизге ошо кызмат кылганга жиберемин. Эми сиз өзүңүз кааласаңыз, мени кел десеңиз, анда мен барайын деп ушуга чейин ушундай жакшы сөздөрдү жазды да. Бадыша Наджаши деген. Кийин 9 хижриде Ражап айында дүйнөдөн кайткан дейт. Кээ бир бадышалар кабыл кылган эмес. Мисалы Ирандын бадышасы Кисра өткөндө айткан эле, пайгамбарыбызды каты келсе айрып салган эле. Пайгамбарыбыз укканда ачууланып, Аллах аны айрысын деди эле. Акыры кандай болду? Талкананып кетти. Мына Наджашиге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам гайыптан жаназа намазы окуду го. Мединада туруп. Наджаши наркы Эфиопия, Кызыл деңиздин буягында өтүп кеткенин уккандачы, иман келтирип өлдү. Алла Тааланын кудурети. Жараткан Алла Таала көптөгөн махлуктарды жаратып, алардын кээ-бирине муктаж кылып жаратканда, мисалы аба. Бардык жандыктар абага муктаж. Аба жок болуп калса, кургактын үстүндө канча жаныбар болсо бардыгы өлүп калат экен да. Ошондой эле суу, Алла Тааланын кудурети. Суунун ичинде канча жаныбарлар бар. Эми аларды абага чыгарсаң, абада өлүп калат экен. Алар болсо абасыз жашайт сууда. Эми азыр абадагыларды сууга кирсең, суусуз жашай. Кыскасы, мындайча айтканда, суудагы жаныбарлар суусуз жашай албайт, абадагы жаныбарлар абасыз жашай албайт. Алла субханаху ва таала жашоого ушундай себеп кылып берип койгон.
Бул чексиз кудуреттин белгилеринен. Бир фарыз туурасында. Рүкү сажданы жакшы кылуу туугандар фарыз. Рүкү сажданы туура кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу айтат: "Эң жаман ууруу, уурулуктун бардыгы эле жаман. Бирок ошол жамандардын дагы эң жаманы намаздан уурдаган деп атпайбы?" Суралганда намаздан кантип уурдайт? Кантип уурдайт намаздан десе, рүкү менен сажданы толук кылбаган деди да. Рүкү менен сажданы толук кылбаган. Ушул намаздан уурдаган. Ушуну эң жаман ууру деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Демек, сажданын рүкүнүн фарызы эки тизеге кол жетиш керек. Бул ал эми важип сүннөттөрү ушундай тизени мычкып, биздин башыбыз, мойнубуз, жамбаш, бел түп-түз болуш керек. Мынакей. Толук кылыш керек. Жана шашылбай субхана роббиял азим деп 3 жолу айтыш керек. Бул сүннөттүн эң төмөнкү даражасы, 5 жолу ортоңку, 7 жолу эң жогорку даражасы. Саждага барганда, кулак кандай каксак, ошондой кылып туруп кулакты алдап коюшубуз керек. Саждада колдо манжалар биригип, кыблага карап, ушу эки алаканын ортосуна мурун менен пешенени тең коюп, эки путту болсо манжаларын кыблага каратып, демек 7 адамдын 7 мүчөсү сажда кылат. 2 пут, 2 тизе, 2 алакан, 1 пешене. Сажда кылганда ушундай жакшынакай коюп, мындай итке окшоп жатып албай, чыканактарды жерге жайбай, сан менен адамдын ичине бириктирбей, мындай кылып туруп эркектерге ушундай кылып турган. Саждада да толук саждага баргандан кийин анан тоок чокугандай кылып сыра туруп кетпей, ошол жерде субхана роббиял а'ла деп Алла Тааланын 3 сыфатын айтып атабыз. Субхан, бардык айыптан таза. Мен робум, робубият сыфатын, а'ла эң улуу деп. Ушуну жакшынакай айтып, анан отуруп, эки сажданын ортосуна кайра сажда кылат экенбиз. Бул демек рүкү менен сажданы жакшылап аткаруу бул фарыз, зарыл болуп эсептелинет. Бир сүннөт туурасында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан жаңы кийим кийсе, жума күнү кийет эле. Ошо жума күнгө коюп коет эле. Демек жума күн мусулмандар үчүн бул майрам жана ибадат күнү. Пайгамбарыбыз жума күнү өзүнчө гусул алганга, атыр себингенге, жаңы кийим же болбосо жуулган кийим кийгенге эхтимам көңүл бурат эле. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында тооба кылууну сообу Муслим шарифте келет. Абу Хурайра радыйаллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Күн батыштан чыкканга чейин тообанын эшиги ачык" деди. Демек кандай гана кылмышкер, кандай гана күнөөкөр, кандай гана шайтан болбосун, тообанын эшиги ачык экен. Алла Тааланын күнөөлөрүн кечирүүсүнүн үмүтсүз болбостон, мына Алла субханаху ва таалага качан кылса тооба кылса, Кудай кааласа ачык. Биринчи пайгамбарыбыздын экинчи бир хадиси бар, каргыра, алкымга жан чыкканда ошо алкымга келгенге чейин деген. Ушуга чейин тообанын эшиги ачык. Жараткан Алла мени кечир десе, Алла Таалам бардык күнөөлөрүн кечире берет. Чын жүрөктөн айткан болсо. Бир күнөө туурасында ата энеге тоңмоюндук кылгандын жазасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала ар бир күнөөнү кыямат күнгө чейин кечиктирип коя алат дейт. Кечиктирип тура коет кедечи. Бирок кээ бир күнөөлөр бар, Алла Таала кыямат күнгө чейин күттүрбөй эле бу дүйнөдө эле сөзсүз жазасын берет экен. Ал кайсы? Ата энесинин тоңмоюн болгон. Ата энесин какшаткан, ата энесине тоңмоюн болгондон ошону балага жазаны жараткан Алла Таала кыямат күнү ал жака жеткирбей эле бу дүйнөдө эле жазасын сөз берет экен. Мындан сактаныш керек турган. Дүйнө туурасында жараткан Алла субханаху ва тааланын жоопкерчилигинде жер бетинде кыбыр эткен жандыктардын бардыгына ырыскы берүү. Демек ырыскыбыз Алла Тааланын алдында ал чечилген. Демек булга өтө эле мындай кайгырып, өтө эле бир кысылгандын кереги жок экен. Жер бетиндеги ошол жердеги кумурска болобу, жылан, чаян болобу, кыбыр эткендердин бардыгынын ырыскысы Алла субханаху ва таала мойнунда. Алла өзү ар-Раззак, ырыскы берүүчү. Ахирет туурасында имандын нуру кабырда эле нурлуу болбойт, ахиретте да нурлуу болот, дүйнөдө дагы нурлуу болот. Имандын нуру адамдын баласы менен дайыма болот.
Канчалык бу дүйнөдө ыймандын нуру болсо жүрөгүндө, ошончолук ахиретте бунун нуру болот. Кур'ан-ы Каримде Алла субханаху ва таала айтат: "Ыймандуу эркектер, ыймандуу аялдар, буларды көрөсүң. Кандай алардын ыймандын нуру алдында, оң жагында коштоп турат" дейди. Коштоп турат. Жана аларга айтылынат. Не деп? Мынакей, киргиле дейт бейишке. Ушундай бактарды, силерге ушу бактарда түбөлүктүү болосуңар, алдыңарда дарыялар агып турат дейт. Бул жерде турган ыймандын нуру адам баласы менен кабырга барганда дагы ушу ыймандын нуру бул менен бирге болот, ахиретте дагы ыймандын нуру бирге болот. Бирок ыймандын нурун толуктаганга ага Алла Таала бу дүйнөнү берген. Бул ыймандын нуру мына сиздерге, биздерге Алла субханаху ва таала бу дүйнөгө ушу ыймандын нурун толуктап ал деп, бардык жакшы амалдарда нур бар. Дарат алабызбы, намаз окуйбузбу, чын сүйлөйбүзбү, бирөөнүн курсагын тойгозобузбу, кечиримдүү болобузбу, бардык амалдарда, орозо, зекет, хаж, бардык амалдарда нур бар. Ошол нурду пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын денесинен чыккан амалдар бул нурлуу амалдар. Бул жерде бул дүйнөдө жүрөктү дагы нурлайт, кабырды дагы нурлайт, ахиретти дагы нурлайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан кээде адамдарга кандай десем, бизден башка дагы мактуктар бар бул дүйнөдө бизге көрүнбөгөн жин деген. Ошолордун кичине тоң моюндары көп дагы таасири тийип калат да. Ибн Мажада риваят келет, Абу Лейла радыйаллаху анху айтат, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын алдында элем дейт, бир айылдык бир киши келди да айтты: "Менин бир туканым кыйналып атат" деди. Пайгамбар: "Эмне болуп кыйналып атат?" десе, "Ушу жиндин таасирлеринен окшойт" деди. Пайгамбар: "Алып кел мени алдыма" деди. Ал кишини алып келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Кур'ан-ы Каримдеги бир топ аяттарды окуп туруп дем салганда, ошол жерде жакшы болуп кетти. Кайсы аяттарды окуду? Фатиха сүрөсүн окуду. Бакара сүрөсүнүн башкы 4 аяты, ортосунда "Ва илахукум илаху вахид" деген аят, Аят-ал Курси, Бакара сүрөнүн акыркы 3 аяты, Ал-Имран сүрөсүнүн "Шахидаллаху" деп, Араф сүрөсүнүн "Инна раббакум" деп, Муъминин сүрөсүнө, андан кийин Жин сүрөсүнөн, андан кийин Саффат сүрөсүнөн, Хашар сүрөсүнөн, "Кул аузу бираббил фалак, кул аузу бираббин нас", "Кул хуаллаху ахад" ушу сүрөлөрдү окуп туруп дем салганда жакшы болуп кетти. Жараткан Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримди шифа кылып түшүргөн. "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифау ва рахматул лил муъминин". Алла Таала Кур'ан-ы Каримди шифа кылып, шифа кандай? Денеге да шифа, рухка да шифа, нафсиге да шифа, жүрөккө дагы шифа. Бардык мамиледеги, бардык жашоо тиричиликте кайерде оору болсо, аксактык болсо, ушунун бардыгына шифа да Кур'ан. Дүйнө ахиреттин бардыгы шифасы өзүндө камтыган. Мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааты Кур'ан-ы Каримде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааты Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мындай деп айтат: "Силер күбөлүк берүүдө, эгерде ошол көрдүң, ушу бирөө туура сөз айтты, күбөлүк өтүп койду деди, же болбосо бирөө да бир нерсе туура эмес нерсе кылды, күбөлүк өтүп коюңуз деди. Ошондо күбөлүк берүүнү жашырбагыла деди. Эгерде күбөлүк берүүнү жашыра турган болсо, ал адамдын жүрөгү күнөөкөр. Жараткан Алла субханаху ва таала кылган ишиңер тууралуу куп билет, өтө жакшы билет. Ошондуктан силер бардык амалдарыңарды Алла Тааланын ыраазычылыгына түздөгүлө" дейт.